Бул жарты вагондор Кыргыз Республикасынын аймагынан сыртка чыга албайт, анткени эскилиги жетип өз мөөнөтүн өтөп бүткөн. Кыргыз темир жолу ишканасында мындай абалдагы өлкө ичине колдонулуп жаткан 350 жарты вагон бар. Жарты вагондорду өлкө ичинде гана эмес, эл аралык жүк ташууларда колдонуу кирешени көбөйтөт. Муну эске алган Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы 2021 жылы 100 жарты вагонду сатып алуу боюнча Россиянын Алтай вагон ачык акционердик коому менен келишим түзгөн. На данный момент работает. Учурда буга чейин алынып келинген 20 жаңы жарты вагон иштеп жатат. Бүгүн дагы 30 келди. Эми дагы 50 жарты вагон келет. Бул вагондор менен көмүр, металл, жыгач сыяктуу жүктөрдү ташыса болот. Вагон 70 тонна жүк көтөрө алат. 100 жарты вагонду сатып алууга Кыргыз темир жолу ишканасы өздүк каражатынан 380 миллион рубль короткон. Бирок бул каражатты вагондор жакынкы 4-5 жыл аралыгында эле актайт. Ар бир жарты вагон орто эсеп менен айына $1000 киреше тапса, 100 жарты вагон жылына $1 миллион ашык каражат алып келет. Жарты вагондордон тышкары бүгүн станцияга жаңы рельстердин да кезектеги партиясы келди. Бул да компаниянын өздүк каражаттарына сатылып алынууда. За свои средства Кыргызской железной дороги было приобретено Ишкананын өз каражаттарына 20 чакырым темир жолго жете турган P65 үлгүсүндөгү рельсти сатып алуу боюнча келишим түзүлгөн. Анын ичинен 20.350 метр тилке рельстен келген. Бүгүн дагы 1350 метр тилке рельс алынып келинди. Биз буга чейин Мерке Чалдабар перегонунда Беловодск, Карабалта жана Кайыңды Ивановка перегонунда эски рельстерди жаңысын алмаштырдык. Учурда Кыямат Кыркоол балыкчы перегонунда эскилиги жеткен рельстерди алмаштыруу жүрүп жатат. Бүгүнкү жаңы келген рельстерди да ошол жака жөнөтөбүз. Белгилей кетсек, Кыргыз темир жолундагы рельстердин көпчүлүк бөлүгү эскирип бүткөн. Бул бир жагынан техникалык кооптуу болсо, экинчи жагынан экономикалык залакаларын тийгизет. Ошол эле өз мөөнөтүн өтөп бүткөн рельстер төшөлгөн участокто ылдамдыкты азайтууга туура келип, убакыттан уттуруу жана күйүүчү майдын чыгымдалышы сыяктуу кошумча зыяндар менен коштолот. Ошондуктан рельстерди жаңылоого Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы чоң көңүл бурууда. Рахат Кыдыр Токтоева, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.